Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле Базар Жок каналы. Бүгін мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Сокулук району Шопоков шаарында турам туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп Шопоков шаары жөнүндө айтсак, Бишкек шаарынан 13 километр батышыракта жайгашты. Мен муну Яндекс картадан көрдүм. Дагы кимдир бирөөлөр кандайдыр маалымат билсе айтсаңыздар болот, жазсаңыздар болот комментарийге туғандар. Анан биринчи эле болуп үйгө карай барган жолду түшүндүрөйүн туғандар. Сиздер Бишкек шаарынан чоң трасса менен, Фрунзе трассасы менен келе бересиздер. Келип жатканда оң тарапта Мария кафесин көрүп аткансыздар. Андан өтсөңүздөр Петролиум заправкасын да көрө аласыздар. Ошол Петролиум заправкасынан кийинки Юбилейная көчөсү менен түз тоо тарапты карап басып барганда туғандар сол тарапка кайрылып, кайра оң тарапка кайрылганда сатылуучу үй жайгашкан. Жалпы аралык үй ээси айтты, 10 мүнөттө биз ушул трассага жетип келе алабыз деп айтты туғандар. Анан бул чоң трассанан Бишкек шаарына көптөгөн маршруткалар по пути машинелер өтөт. Кара Балта жака деле көптөгөн маршруткалар өтөт туғандар. Дагы эмне? Кыскасы ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Сатылуучу үйгө да жетип келип калдым мен туғандар. Бул сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Келүү жолун толук түрдө түшүндүрөйүн десем, бир аз оң тарапка, сол тарапка бурулган көчөлөр бар экен. Сиздерди тажап кетпесин деп үйдүн алдынан эле тартып баштадым туғандар. Сиздер эгер бул жерди таап келем десеңиздер, картага Заводская көчөсү 75-үй десеңиздер көрө аласыздар. Бир аз 2-3 поворотту бар экен, ошого байланыштуу жолдун баарын тарткан жок туғандар. Андан ары бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп тургансыздардай баары орнотулган. Бул Шопоков шаарында мектеп, садик, поликлиника, мечит, лицей бар экен туғандар. Бул короосунун көрүнүшү. Жеринин аянты 14 соток. Суу, свет бар экен, канализация тиги көчөнөн өтүптүр. Бирок аны өзүңүз тартып алсаңыз болот. Анан үй жөнүндө айтсак, үй ошол мурдакы орус туугандардан калган үй экен. Азыркы учурда ички тарабында квартиранттар бар туғандар. Ошого байланыштуу ички тарабын көргөзө алган жок. Стенасы вилайдан болгон, бышбаган кирпич дейбизби, саман дейбизби, ушундай. Андан ары бул мына короосунун көрүнүшү. Бул жакта киргенде сол тарапта мал сарайлар бар экен. Мен оюмча мал бакканга ыңгайлуу окшойт. Азыркы учурда мына квартиранттар тоок жана ат мал багышат экен бул жерде. Бул мал сарайлары. Эмнеге расчет алым салынган? Мындай кичинекей. Бул жак тооккон окшойт менин оюмча. Булар деле бышпаган кирпич менен бүтүрүлүптүр. Бул жагында бир мал сарай. Границаларын айтсак туғандар, бул түндүк тарапта границасы бул кошунанын үйүнө чейин, арты тарабында темир менен тосулуп турат. Бул батыш границасы, анан чыгыш границасы бир аз мындай кошунанын бир огородуна граница болгон. Ал жак азыр түшүндүрө албай койдум, көргөзөйүн эле сиздерге. Так, бул жерге чейин чыгыш границасы. Бул огород кошунаныкы экен. Г формасында түшкөн. Сиздердин бул сатылуучу үйдүн границасы ондай зымтор менен тосулган туғандар. Ол курулуш материалдарына жарап калган теректерге чейин экен. Анан тоо тараптагы границасы тиги ит байланып турган дарактын ары жагында зымтор менен тосулган туғандар. Ал жака барайын десем, ит байланып туруптур. Ошого байланыштуу бара алгам жок. Мына эми бул үйдүн баасына $18,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин экранга жана описанияга калтырам, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туғандар. Ээсинин номери деп жазып коем туғандар. Реклама үчүн деген номер, ал менин номерим болот. Кечээ күнү бир үй жүктөдүм эле. Көптөр мага чалып атышат да. Сен үй сатасың депчи. Мен реклама үчүн деп үй сатуучулар менен байланыш үчүн өзүмдүн номеримди калтырам. Ээсинин номерин деп үй ээсинин номерин калтырам туғандар. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу кайталай кетейин. Баасыны $18,000 деп атышат. Жеринин аянты 14 соток. Үй бышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн. Мынакей. Азыр жашасаңыздар болот. Азыркы учурда квартиранттар жашайт бул жакта. Кааласаңыздар, эскерек десеңиздер, 5-10 жылдан кийин кааласаңыздар башка үй салып алсаңыздар болот. Так, документтер боюнча баары бар экен үйдө. Документтер боюнча баары бар экен.
Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар. Группалар менен бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Ал нерсе мага үй сатуучуга жана кимди бирөө үй издеп жүргөн болсо ал кишиге чоң жардам болот.